Менин атым Алина. Мен 29 жаштамын. Ооруган 2017-жылдан баштап ооруп баштадым. Азыр Кудай буйруса айыгып келатам. Рак молочной железы деп 4 стадия деп коюлган болчу. Мен келаткан жак бул деген жашоо үчүн бирге деген коом. Бул жерден биз болсо баарыбыз онкологияга чалдыккан айымдарбыз. Бул жерге келип химиядан кийин тигебиз, түйөбүз, сумкаларды ойлоп, кандай сумка сонун болот деп ойлоп чыгарабыз. Сатып, ушулардын баарын сатып, анан химия препаратка каражат чогултабыз. Башыбыздын баарын кошкон адам бул Гүлмира Абдыразакова деген биздин Вместе против раканын фондунун жетекчиси болот да. Ал жерде Гүлмира эже өзү мени таап алган. Өзү таап, өзү чалып, өзү чакырып, ошентип чакырып келген. Жашоо үчүн бирге коомдук бирикмесинин айымдары мына ушундай чакан бөлмөдө баштыктардын 6 түрүн тийишет. Ар бир айым өзүнүн табитине жараша баштыктарды тандап алса болот. Акчалардын баарын биз ушу химияга жөнөтөбүз. Гражданский эмеге тигип бердик, 60 сумка, ишылса ушундай заказ берген кишилердикин тигип аткарып, ошонун эмесинин баары кыздарыбызга кетет. Азыр биздин карамагыбызда ушу 5 кыздыкын алганбыз милдетин. Аягына чейин ушу кыздар айыкмайынча ушу болгон каражаттардын баарын биз мойнубузга алганбыз. Ошонун анын бири Алина, силерге азыр интервью берген кызыбыз Алина, эң кымбат химия терапия ошо кызыбыздыкы 84 000, 21 күн сайын 84 000 сарп кылат. Онкология десе эле элдин баары коркуп, ыйлап, көп нерсе өзүнө кирип кетет экен да. Андай болбош керек, алдын ала караш керек, карманыш керек. Самый главный бул деген тура лечение. Жакындарыңа, туугандарыңа айта албаган нерсени ушул кыздар менен бөлүшөбүз да. Эмнеге дегенде химия терапия деген бар. Ал деген аябай оор көтөрөсүң да. Ошондо бияка келип, мен оозум оюлуп кетти эле, эмне кылсам болот? Потому что бүт химия алгандан кийин бүт жумшак жердин баары оюлат экен да. Эмне кылса болот деп бияктан балтушка кылып, сүйлөшүп, мындай балтушка кылгам, бирөө болсо мындай дары ичкем дейт, бирөө болсо нистатин сепкем дейт, ошолордун баарын айтып, бири бирибизге ошентип жардам беребиз да. Бул эми жүрөгүбүздөн чыккан нерсе да булчу. Биз эми адам деген ооругандан кийин көп нерсени бөлөкчө сезип, бөлөкчө ойго болуп калат экен да. Ошон үчүн бул нерсенин баары жүрөгүбүздөн чыккан нерсе. Момдай мочалкаларды түйөбүз. Бул мочалкалар мисалы идиш жууганга, аябай жана кашыктардын баары тим эле жылтырап калат. Мына биз азыр поролон кошуп көзөйнек салгычтарды жасадык. Булар деген 100 сомдон турат. Могу болсо сотка салат. Мен оюмча бул абдан чоң соопчулук. Эми биз элден барып акча сураган жокпуз да. Биз просто өзүбүздүн эле эмгегибизди алып беришсе, ошол эле бизге бир топ жардам болгон атат.
Биз ушул жерде ушундай сумкалар тигебиз. Жайында деген ушу тюльпан деген сумканы баштаганбыз. Аябай жакшы өттү. Бир топ айымдарга жакты. Анан кийин мындай курак сумкаларды баштадык. Курак сумкаларыбыз кечээ ярмаркада баары жакшы өтүп кетти. Бизде мамлекет деген мындай сулайымыбыз бар. Бул биздин чынында эле мамлекетибиз. Аты да мамлекет, өзү да мамлекет. Аябай позитивный, мына уже айыгып калды, Кудай буйруса, азыр дары ичип атат, но бирок уже учеттобуз. Мен деле азыр учеттомун, Айгүл да учетто. Эми бу жерге келген кыздардын баарынын эле настроениясы абдан жакшы болот. Бияка келгенде чай ичебиз, күлөбүз. Баягы бир туугандарыңа, балдарыңа айта албай турган нерсени ушул жерден айтып, ыйлабасаң да болот. Менин атым Мамлекет. Кыргызча айтканда мамлекет. Мен өзү бул ооруга чалдыкканым 3 жыл мурда чалдыккам. 2016-жылы чалдыккам. Ушул ооруга чалдыкканда элдин баары ушундай ойлойт, как будто эми бул өлүмдөн мурдагы оору деп ойлойт да. Мисалы үчүн мен деле ошондой стресс болгонмун, шок болгонмун. Кудайга шүгүр, ошол ооруга чыдадым, сакайдым. Эми мен ушул ооругандарга айтарым, ошо башын салбасын, чөкпөсүн, аракет кылып жашаганга аракет кылсын. Бирок жашайм деп аракет кылган адам ушунун баарына чыдап, химия дегенди обязательно алсын. Химия деген бул бизде ошо жанагы эмени бизде раковый клетка койгондо тромб мындай эме кылып койду, бекитип койду, ушу кайра өрчөбөй турган. Ошон үчүн химиядан качпасын. Биздин аялдар көбүнчө химиядан качат.